Табараниде келген хадис, Шейх Альбани сахих деген. Иннамал илму бит-тааллум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, илим бул үйрөнүү менен келет. Адам илимди болуп төрөлбөйт, илимди болуш үчүн илим алуу менен келет. Аллах таалам Куранда айткандай, «Валлаху ахражакум мин бутуни уммахатикум». Аллах таалам силердин энеңердин ичинерден алып чыкты. Ла та'ламуна шай'a. Силер эч нерсе билбейт элеңер. Важа'ала лакумус-сама вал абсара вал афидата ла'аллакум ташкурун. Жана силерге угууну, көрүүнү, жүрөктү берди. Силер шүгүр кылышыңар үчүн дейт. Эч нерсе энеден туулганда эч нерсе билбейт элек, көрүү менен, угуу менен, жүрөк менен, акыл менен канча нерсени билип, үйрөнүп келатабыз. Адам ошон үчүн аракет кылып, үйрөнө берсе, аз болсо да акырындап үйрөнө берсе, илимге жетет. Илим алуу, жана кээ бир адашкан адамдар айткандай, уктап калсаң эле, туруп калсаң илимди окуп албайсың. Илим бул пайгамбарлардын мурастары, алымдар пайгамбарлардын мураскору дегендей, пайгамбарлар эч кандай динар, дирхам таштаган эмес, алар илим таштады. Кимди-ким бул илимди алган болсо, ал чоң үлүштү алган болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан. Ошон үчүн илим алууда адам умтулуш керек, аракет болуш керек, үйрөнүү. Ушул нерсе менен илим келет. Дене чарчайт. Илим алууда ушу 3 нерсе бар. Чынчыл, бекем ниет, жана ихлас, жана аракет. 3 нерсе бириккен болсо, илим алуу болот. Яхья ибн Аби Касирдин айткан сөздөр: «Ла юстатаул илм бирахатил жасад». Илим алыш мүмкүн эмес дененин рахаты менен деген сөз. Мындай жеңил эле, мындай аракети жок эле кыйналбастан илим алынып калбайт. Буга аракет керек. Илим деген мындай адам менен өзү бая илхам деп коет го, андай болуп келип калбайт. Илим ошол умтулуу менен келет. Аракет кылыш керек, үйрөнүш керек, умтулуш керек. Ошонун артынан анан барып жакшылык келет, бейишке жол жеңилденет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: «Ман салака тарикан ялтамису фихи илман, саххалаллаху лаху бихи тарикан ил-жанна». Кимде-ким илимге умтулган болсо, Аллах таала ага бейишке баруу жолун жеңилдетип коет дейт.